Саламатсыздарбы? Цифровая грамотностька тапшырмаларды кантип жүктөйбүз? Ал үчүн биз Google'га киребиз. Интернетибиз жанык болуш керек. Анан бул жерде менде 2-3 аккаунт бар. Ушул жерде сиздер тапшырмаларды кайсы аккаунтта ачкан болсоңуздар, ошол аккаунттан киресиздер. Мен Мирзо деген аккаунттан кирейин. Андан кийин бул жака киргенден кийин Google'га цифровая грамотность деп жазып алабыз. Грамотность деп жазганда бизге мындай М башында калпагы бар. Ушундай чыгат. Эми бул жерден цифровая грамотность дегенди басабыз. Баскандан кийин бул жакта вход деген бар. Ушул жакка келебиз. Андан кийин бул жерге логинди жазабыз. Андан кийин бул жакка парольду жазабыз. Паролдор көбүнчө эле сиздердин телефон номериңиздер болушу болот. 0ду кошпой эле телефон номериңиздерди жазып коесуздар. Андан кийин мына входду басып киребиз. Киргенде мындай болгон бет ачылат. Сохранить деп шуну басып алсаңыздар болот. Андан кийин цифровая грамотность 1144 дегенди ачып алабыз. Анан бул жакта понятно дегенди басып коебуз. Бул жакка түшсөк, бизде могул жерде тапшырмаларыбыз орусча, кыргызча болуп бөлүнгөн. Бул жерде карап, мына көктү бассаңыздар, сиздерге мугалимдер үчүн окутуу программасы бардыгы могул жакка загрузкага түшүп калат. Загрузканы карап көрсөңүздөр болот. Андан кийин могул жактарын бир бассаңыздар, выполнено деген белги чыгат. Мына предтест кыргызча дегенди бассаңыздар, бул 30 мүнөт убакыт берет. 30 мүнөттүн убактынын ичинде предтестке жооп беришиңиздер керек. Андан кийин кыргызчалардын бардыгын керек болсо көчүрүп алабыз. Мунуларды загрузкага түшөт. Андан кийин отметить как выполнение дегенди басып коебуз баарын. Мен ар бирин көчүрбөдүм. Көчүрүп алсаңыздар пайдалуу маалыматтар бар. Курстун максаттары, билим берүүдө МКТнын актуалдуулугу, баардыгын көчүрүп алсаңыздар болот. Андан кийин письменное задание өз алдынча иш эссе деген биринчи модулга киребиз. Бул жака киргенден кийин добавить ответ на задание деп турат. Письменное задание өз алдынча иш эссе. Ушул жерге жоопту кошобуз. Анын үчүн добавить ответ на задание деген жерге ссылканы алып келип коюшубуз керек. Биз эссе жазганбыз МКТнын актуалдуулугу боюнча. Андан кийин плюсту басабыз. Басып туруп 9 чекитке киребиз. 9 чекитке киргенде дискке киребиз. Дискке киргенде мынакей сиздердин жазган эссеңиздер новый документ деп турат. Ушул жака чыгып калат. Ушул жерди басабыз. Эки жолу басасыздар. Басканда ушундай болуп сиздердин эссеңиздер чыгып калат. Эссеңиздерди сүрөттөрдү кошуп дагы козуп койсоңуздар болот. Андан кийин биз ушул эссенин ссылкасын жөнөтүш үчүн мына үстүнөн карасаңыздар, настройка доступа деген бар. Ушул жерди басып алабыз. Андан кийин требуется название дейт. Билим берүүдө МКТнын актуалдуулугу деген теманы сохранить этип коебуз. Сохранить эткенден кийин бул жакта доступ ограничен деп турат. Доступ ограничен болгондо жүктөгөн тапшырмаңыздар эч кимге көрүнбөйт. Өзүңүзгө гана көрүнөт. Анын үчүн ушул жерди басып, все у кого есть ссылка дегенде басып коебуз. Андан кийин бул жакта читатель дегенде читатель только окуйт. Нарактагы адам комментатор дегенде комментарий берет. Редактор дегенди басып койсоңуздар, редактировать этип оңдоп койсо болот. Готово. Андан кийин готованы баспай деле мына жерден копировать ссылку деген турат. Ушу копировать ссылкуну басабыз. Баскандан кийин цифровая грамотностька алып келип, ссылканы ушул жерге Ctrl-V-нын жардамында же болбосо мышканын оң жагын бассаңыздар, ставить деген чыгат. Ошону басып туруп койсоңуздар болот. Мен Ctrl-V менен койдум. Андан кийин могул жакта бассаңыздар сохранить деген чыгат. Ошону басып койгондо могул жака отправлено для оценивания деп чыгып калат. Эми бул жактан назадка чыгабыз. Дагы назадка чыгабыз. Эми экинчи тапшырма.
Могул жердеги базовый уровень кыргызча деген тесттерге жооп берип коюшуңуздар керек. Буларга жооп бериш үчүн 40 минут убакыт керек. Буларды ачкандан кийин жооп бересиздер өтүлгөн темалар боюнча. Могул презентациялардын ичинде ушул тапшырмалардын жооптору бар. Андан кийин нолорду дагы белгилеп коебуз. Кааласаңыздар, орусчаны белгилесеңиздер процентиңиздер көбөйүп калат. Мына кыргызча, модул кыргызча, санарип сабаттуулук, даяр тапшырмалар, булардын баарын көрсөтүп белгилейбиз. Могул жактан кааласак жүктөп алабыз. Эми кейс 2.1ге тапшырма жүктөйбүз. Ушул кызыл жерди басабыз. Басканда могул жерде групповые и индивидуальные презентации по результатам практических работ дейт. Бул жерде МУКТын куралдарын колдонуу менен сиздин предметиңиз үчүн окуу процессинде социалдык медианы колдонуу долбоорлор боюнча өз алдынча иштейт. Мен сиздерди 3 группага бөлгөнүмдө тапшырма аткарып келиңиздер. Санарип жарандар деген эмне? Санарип жарандар эмне үчүн Кыргызстанда маанилүү деген 3 теманы бөлүп бергем. Мына ошол теманы жүктөсөңүздөр болот. Же болбосо Google презентацияда өзүңүздөргө сабактын иштелмесин жазыңыздар деп, сабактын темасы деп жазып бергем го. Ошону жүктөсөңүздөр болот. Эми добавить ответ на задание дегенге киребиз. Киргенибизден бул жака мына Google дискке кирип алабыз. Google дискке киргенибизде мына презентация презентациялар мындай сары түстө болуп калат үстө. Презентацияга киребиз. Бул жакта биздин презентациябыз даяр болуш керек. Андан кийин бул жактан доступно только вам деп турат. Ушул жерди басабыз. Баскандан кийин презентацияга ат коебуз. Мен информатик санарип жарандар деп кое берейин. Андан сохранить этебиз. Андан бул жакта доступ ограничен дегенди все, у кого есть ссылка кылабыз. Бул жакты читатель, редактор кылып койсок жакшы. Андан кийин копировать ссылканы басабыз. Басып туруп цифровая грамотностька барабыз. Менин презентациям толук болгон эмес. Сиздер толуктап анан жүктөңүздөр. Эми могул жакты карасаңыздар файл деп турат. Санарип жарандар деп беркен эме башка PowerPoint'te жасаган болсоңуздар, могул жердеги файл дегенге киребиз. Андан бул жактан загрузить файлга киребиз. Выберите файл дегенге киребиз. Кирсек, могул жака биздин санариптик жарандар деген презентация болуп калган болсо, ошол презентацияны жүктөп коебуз. Менде жок экен, бирок башка бир презентацияны жүктөп кое берейин, кийин өчүрүп салам. Ушул жактан презентациябызды алабыз, открыть. Андан кийин загрузить этот файл. Бассак, могул жака түшүп калат. Сен презентацияңызда. Андан кийин төмөн жакка карап сохранитти басабыз. Мынакей отправлено для оценивания. Эми бул жактан назатка чыгабыз. Назатка чыккандан кийин бул жерден 3-чү кейске өтөбүз.
төмөн жакка түшөбүз. Экинчи кейстеги тест бар. Экинчи кейсте фейковый маалыматтар боюнча буну дагы аткарабыз. 40 мүнөт убакыт берет. Андан кийин мына үчүнчү кыргызчаларга дагы отметка выполнение керек болсо көчүрүп алабыз. Могул жакты бассаңыздар көчөт. Андан мына үчүнчү кейске киребиз. Үчүнчү кейске киргениңиздерде бул жакта МКТны колдонуу менен сабактын планы жана санариптик баалоо куралдарын колдонуу менен иштелип чыккан предметтик тест. Google формада анкета, сурамжылоо тесттерди үйрөткөм. Мына ошону жөнөтсөңүздөр болот. Анан onlinetest.com'до кроссворд жүктөштү үйрөткөм. Ошону жүктөп койсоңуздар болот. Эми бул жакта добавить ответ на заданиеге киребиз. Эми бул жактан мен Google дискиме кирем дагы. Новая формада мына жакта мен сурамжылоо түзгөнмүн. Жашыңыз канчада деп турдум деп сурамжылоо түзгөн элем. Ошону эми бул жакта отправить деген турат. Эми ушул жактан ортодогу скрипканы басабыз. Бул жакты короткий URL кылабыз. Копировать. Андан кийин цифра грамотностька алып барып, ушул жерге коебуз. Enter'ди басып, эми onlinetest.com'го киребиз. Буларды өчүрүп сала берейин. Плюсту басып, onlinetest.com деп жазабыз. Onlinetest.com деп жазганыңызда могул жакка чыгат. Андан кийин onlinetest.com мен бул жактан иштебепмин. Ал жактан onlinetest.com. Башка аккаунтта иштеген экенмин, ошону жазайын. Эми бул жакка onlinetest.com'го регистрация болгондон кийин бул жактан кроссвордторубузду киргизишибиз керек. Анын үчүн биз могул жакка кирип, могул жерде биз адамдын сүрөтү туруп калыш керек. Регистрация болбосоңуздар интернеттен карап регистрация болуңуздар. Кроссвордду түзсөңүздөр болот. Эми бул жерде каттала элек болсоңуздар, бул жерде күлүш чыгып калат да. Катталган болгондо адамдын сүрөтү чыгып калат. Эми мына кроссворды дегенге киребиз. Киргенибизде менде мына кроссвордтор бар. Ушул кроссвордду бирөөн басам. Бассаңыздар мындай болуп кроссворд чыгат. Бул жерде мына жери открытый болуш керек. Сиздердики менен закрытый болуп калган болсо дагы мага көрүнбөйт. Открытый басабыз. Андан кийин бул жерде 12 суродон түзүлгөн тест түзүлүптүр. Кааласаңыздар ачып кирип көрсөңүздөр болот. Мынакей. Ушундай кылып тестиңиздер түзүлүп көрүнүш керек. Андан кийин мына немеге кирели. Дашбордко. Дашбордко кирсеңиздер, бул жерде мына ссылка турат. Бул жерде открытый кылып алдык. Мына ссылканы мышканын оң жагын басып, копировать адрес ссылки деп басып алабыз. Андан кийин цифра грамотностька алып барабыз. Мына аккаунтта эле цифра грамотностька алып келип, ссылканы ушул жерге коебуз. Андан төмөн жакка түшүп, сохранить дегенди басып коебуз. Анан мынакей отправлено для оценивания деп чыгат. Эми назадка кайтабыз. Назадка кайтып, бул жактан эми 4-чү кейске өтөбүз. Мунулордун бардыгын отметка выполнение деп белгилеп, мунуларды көчүрүп аласыздар. Эми 4-чү кейске өтсөк, 4-чү кейске өткөндө мунул жакта окуп үйрөнгөн ресурстар Canva, Quizlet, анан кийин Pickstone, Learning Apps, Padlet'терди. Ушулардан сиз өткөн программаларды жүктөсөңүздөр болот. Canva'ны, Learning Apps'ты, Quizlet'ни дагы жүктөгөнбүз да. Жасалма интеллект боюнча ошолорду эле койсоңуздар болот. Добавить ответ на заданиеге киребиз. Киргенибизден кийин бул жакка биз Canva'да иштеген Learning Apps'ты жүктөйлү. Анын үчүн биз могул жакка кирип, мен Learning Apps деп жазайын. Learning Apps деп жазып баштаганда эле могул жакка чыгат. Чыкканда могул жакты карасаңыздар,
сіздердин ал немеңиздер логин паролуңуздар менен киресиздер. Логин паролуңуздар менен киргенде бул жакта мои упражнения деген чыгып калат. Мои упражненияны басабыз. Менде түзүлгөн тапшырмалар мыналар. Эми ушулардын ичинен сизге кайсынысы керек? Муну карап туруп, мына информатика дегенде басып, мына ручканы басып алсаңыздар болот. Андан кийин мынакей сохранить упражнение. Сиздер текшерип аласыздар. Өзүн эле бир бассаңыздар, могул жакта окей деп мындай болуп чыгат. Андан кийин муну ылдыйын карасаңыздар, поделиться деп бул жакта ссылка турат. Ушул ссылканы толук копировать этебиз көгөртүп. Андан кийин цифровая грамотность алып келип ушул жерге коебуз. Ал эми могул жакка файлга түшөбүз. Canva боюнча маалымат жүктөсөк, бул жактан выберите файл. Canva'да эмне жасаган болсоңуздар, могул жакты карайсыздар дагы. Мен көбүнчө загрузкага жүктөп алам. Canva'ны көп ачык кылбай эле жөлө таштап коюптур да. Грамота, открыть, андан кийин загрузить этот файл. Анан бул жактан сохранить этип коебуз. Резюмеңиздерди дагы Canva'да жасагансыздар, ошону жүктөп койсоңуздар да болот. Сохранитьти басабыз. Эми могул жактан назадка чыкпастан бул жактан деле 5-кейске келип алсаңыздар болот. 5-кейске келип, добавить ответ на задание. Бул жакта өзүңүздүн профиль жайгаштырылган өз материалыңыз менен деп мен мультирок сайтын үйрөткөнмүн. Ошол мультирок сайттын ссылкасын койсоңуздар болот. Добавить ответ на заданиени басабыз. Андан кийин мынага кирип мультирок деп жазабыз. Мультирок деп жазсак, проект для учителей деп чыгат. Бул жакта мындай болуп, өзүңүздөр Оксана Байматова дегенде мындай катталышыңыздар керек. Эми ушул жакта муну карасаңыздар, ушул жерде башында мына жерде ссылка турат. Ушул ссылканы көгөртөбүз. Андан энтерди басып, цифровая грамотность алып келип, ушул жерге коебуз. Андан кийин сохранитьти басып коебуз. Бул жакта отправлено для оценивания деп чыгып калат. Мына жакта past тест деген бар. Ушул жерден эле сразу аткарсаңыздар болот. Назадка чыгайын. Назадка чыгып, дагы бир назадка чыгайын. Муну мен сохранить этпей калган окшойм. Мына бастык, мына сохранить деп басабыз. Отправлен для оценивания деп чыгып калыш керек. Эгер чыкпай калса, кайра кирип сохранить этип чыгасыздар. Эми назадка чыгабыз. Назадка чыгып, төмөн жакка түшсөк, 5-кейстен кийин мына жакта past тест кыргызча деген бар. Ушуну дагы кирип аткарып коесуздар. Буга кирип мындай кылганда попытка теста деп чыгат. Тестке киргизгенде көрсөтөйүн. Мына жакта чакырууну колдонбостон Zoom жолугушууна кантип кошулам? Бул жактан туура жоопту белгилейсиздер. 30 минутта убакыт берет экен. Андан бул жакта следующая страница мен карап эле белгилеп койдум. Маалымат коммуникациялык технологиялар деген эмне. Бул жакта дагы карап туура жообун белгилеп коесуздар. Тапшырмалар ошо өтүлгөн эле темаларды, ссылкаларды сактап койгон болсоңуздар, ошол эле жүктөп, тесттерге жооп берип койсоңуздар болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.